Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон келет. Мамлекеттик сапардын алкагында чек ара боюнча келишимге кол коюлат. Жапаров Курманбек Бакиев менен Сапар Исаковду камабасаңар берели деп жатышат. Владимир Зеленский Дональд Трамптан кечирим сурады. Украинанын дрондору Москвага ири чабуул жасады. АКШда кыргызстандык үй бүлө киши колдуу болгону маалымдалды. 11 мартка карата өлкөдө күтүлгөн аба ырайы. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. 11 мартта түнгүсүн Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт, күндүз Ош, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан, кар, тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде туман түшөт. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы түнгүсүн -1, +1, күндүз +14, +16 градуска жылуу болот. Москвага учкутсуз учактар менен массалык чабуул уюштурулду. Шаар мэри Сергей Собянинден берген маалыматына ылайык жалпысынан 65 учкутсуз учак жок кылынган. Москвадагы Домодедовская көчөсүндө атып түшүрүлгөн учкутсуз учактардын биринин сыныктарынан улам үйдүн чатырына анча мынча зыян келген. Учкутсуз учактардын чабуулунан улам Домодедово жана Жуковский аэропортторунда каттамдарды кабыл алуу жана учурууга убактылуу чектөө киргизилди. Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон келет. Чек ара боюнча келишимге кол коюлат. Рахмондун мамлекеттик сапары. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун мамлекеттик сапарынын алкагында чек ара боюнча келишимге кол коюлат. Бул тууралуу президенттик администрациядан кабарлашты. Эске салсак, коңшу өлкөнүн башчысы Кыргызстанга 12-13 мартта келет. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиевдин айтымында Рахмон мамлекеттик сапарынын алкагында мамлекет башчысы Садыр Жапаров, Жогорку кеңештин төрагасы Нурламбек Тургунбек уулу, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев менен жолугары пландаштырылган. Эки президенттин биргелешкен билдирүүсүн кабыл алуу Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимге жана башка эки тараптуу документтерге кол коюу каралган деген Азымбакиев. Булак Спутник KG. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, саа карабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Жапаров Курманбек Бакиев менен Сапар Исаковду камабасаңар берели деп жатышат. Интернет булактарында мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев Бишкекке жеке учак менен келип кеткени тууралуу маалымат тарап талкуу жаратууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети маалыматты расмий төгөндөгөнү менен коомчулукта түрлүү пикирлердин айтылуусу токтой элек. Мындан улам кабар агенттиги өлкө башчысына кайрылып, айрым жагдайлар боюнча комментарий алды. Курманбек Бакиев боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эгер камабасаңар өткөрүп берели деп жатышат. Сапар Исаков боюнча дагы ушундай эле маселе. Камабасаңар бүгүн өткөрүп берүүгө даярбыз дешти. Биз ойлонуп жатабыз. Бир чети макул деп алып келип, ТЭЦ боюнча, музей боюнча сурабайлыбы, кимдир канча акча алганын айтып берсе болду. Акчаларды бюджетке кайтарып алыш күч органдарынын иши. Уурдалган миллиарддаган акчаларды ушундай жолдор менен эле кайтардыкку. Ал эми Курманбек Бакиев боюнча деле ушундай маселе. Ячейкаларда канча акча болгон, Максимдин офисинен уурдалып кеткен алтын концентраты жөнүндө сөз болуп жатат. Канча тонна болгон. Апрель-июнь окуялары жана башка иштер боюнча ал кишиден да экинчи тарап катары угуп, иштерди жыйынтыктап койбойлубу. Кантип эле ушул турган Москва менен Минсктен алып келе албай жатасыңар деп 15 жылдан бери жалпы эл талап кылып келе жатпайбы? Жалган маалыматтар тараткандар ушул сүйлөшүүлөрдүн чет бучкагын укса керек. Ошол үчүн Максим Бакиев деп болжолдоп, урдуруп жатырса керек. Кане эле Максим Бакиев келип калган болсо, камап коюп, миллиарддаган акчаларды бюджетке кайтарат элек дейди ал. Булак KG. Владимир Зеленский Дональд Трамптан кечирим сурады. Украинанын президенти Владимир Зеленский 28 февралда Ак үйдүн овал кабинетинде болгон окуя үчүн Америка лидери Дональд Трампка кечирим сураган кат жолдоду. Бул тууралуу АКШнын жакынкы чыгыш боюнча атайын өкүлү Стив Витков Fox News телеканалына билдирди. Зеленский президентке кат жолдогон. Ал катында кеңседе болгон окуя үчүн кечирим сурады. Бул маанилүү кадам болду деп ойлойм, деди ал. Анын айтымында бул Вашингтон менен Киевдин мамилесиндеги жылыш.
ошондой эле сейрек кездешүүчү металлдар боюнча келишим түзүлөт деген үмүттүн жанданышы. 28 февралда АКШ менен Украинанын президенттери Ак үйдүн абал кабинетинде журналисттердин алдында жолугушкан. Пресс-конференциядан кийин Киев менен Америка администрациясынын өкүлдөрү АКШга Украинанын сейрек кездешүүчү металлдарын алуу боюнча келишимге кол коюшу керек болчу. Бирок Трамп менен Зеленскийдин ортосунда чатакташуу болуп, Зеленский Ак үйдөн чыгып кеткен. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. АКШда кыргызстандык үй бүлө киши колдуу болгонун маалымдалды. Америкада туруктуу жашаган кыргызстандык жубайлар 5 жаштагы уулу менен белгисиз жагдайда киши колдуу болгонун Азаттык жазды. Маалыматка караганда бул окуя боюнча иликтөө жүрүп жатат. Үй бүлө АКШга 15 жыл мурун барып, соңку жылдары Чикагога чукул Арара шаарында жашап жаткан. Азаттыкка маркумдун бир тууган иниси ырастап, алардын киши колдуу болгонун бир нече күн мурун укканын билдирген. Аба менен жеңем АКШга 2011 жылы барышкан болчу. Өздөрүнүн үйү бар. Биз алардын киши колдуу болгонун бир нече күн мурун уктук. Баласы 5 жашта эле, быйыл 6 жашка чыкпак. Азыр тергөө жүрүп жатат. Мен өзүм Бишкекте турам. Бизге Кыргызстандын АКШдагы элчилиги, консулдугу жардам көрсөтүп жатат деген ал. Жаран 45 жашта, жубайы 47 жашта болчу. Жубайлардын социалдык тармактагы баракчасында алар логистикалык компанияны иштеткени жазылган. Кыргызстандын Чикагодагы консулдугу кыргызстандыктар киши колдуу болгонун ырастап, бул факты боюнча АКШнын укук коргоо органдары иликтөө жүргүзүп жатканын билдирди. Чикагодогу кыргыз биримдиги клубунун башчысы Умар Жусупбеков үчөөнүн жансыз денеси 3 башка жерде табылганын билдирген. Азыр изилдөө иштери жүрүп жатат. Бизге маалым болгону күйөөсүн, аялын, баласын өзүнчө өлтүрүшүптүр. Үчөөнүн сөөгү 3 жерде табылыптыр. Бала үйдө, ата-энесинин сөөгү башка жерде табылыптыр. Биз азыр акча чогултуу үчүн жарыя жазып жатабыз. Алардын сөөгүн Кыргызстанга жиберүү иштерин баштайбыз. Туугандарына жардам керек экен деген Жусупбеков. Тышкы иштер министрлиги окуя боюнча өн ката элек. Булак Серепкежи.